اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Мейірімді райымды Аллахқа чексіз мақтаулар жана шүгірлер болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке салам салаваттар болсын. Анын ұрпақтарына, сахабаларына, қияматқа чейін ерчеген момын мұсылмандарға Аллах Тааланын райымы жана саламы болсын. Эфирде Құран аяттары телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін бұйырса Такасур сүрөсүн баштамакчыбыз. Бұл сүрөдагы Меккеде түшкөн 8 аяттан турат. Анын мааниси топ-топ көбөйтүүгө берилүү деген маанини билдирет. Ал эми бул сүрөдө негизинен адам баласы мал дүйнө оокаттарына берилип, Аллахты эстөөнү, Аллахка сыйынууну унуткан адамдар тууралуу айтат. Жана дагы бул сүрөдө негизинен адамдын жаны чыгып жатканда, мүрзөгө кетип бара жатканда адамды 3 нерсе ээрчип барат. Жана адамды көмгөндөн кийин 2 нерсеси кайтып кетип, 1 нерсеси калат дегенде, ошол 2 нерсеси ээрчип кеткен нерсеси бул бала чакасы, мал дүйнөсү, оокаты деген. Ал эми жанында калчу нерсеси бул жакшы жана жаман амалдары деп айтылган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма архамна ва анта бина рахим ва ла туаззибна ва анта алайна қадир. Валтуф бина бима жарат бихил мақадир. Барыбызды жоқтан бар қылып, алты саныбызды аман қылып, ден соолук берип, жаратканда дагы ыймандуу кылып, мусулман кылып жараткан Аллаху субхана ва таалага чексиз мактоолор болсун. Өзүнүн бул жашоосунда эң акыркы демине чейин үммөтүм деп жашаган жана аламга ырайым, мээрим үчүн жиберилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллахым баарыбызды өз ырайымыңа, мээримиңе алгын. Аллахым бизди азаптаганга кудуретиң жетет. Баарыбызды өз азабыңдан сактагын. Эки дүйнөдө баардык момун мусулмандарды бактылуулардан кылгын. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн сиздер менен Ат-Такасур сүрөсүнө кыскача көз чаптырып, мына ошолордун маанилерин чечмелегенге аракет кылабыз. Аллаху субхана ва таала Кур'ан Каримде айтат: Алхакум ат-такасур хатта зуртумул мақабир. Сыймыктануу чындыгында силерди жок кылат, алыстатат Алланын динин кармагандан, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаргандан, Куранда айтылган жакшы иштерди, парздарды аткаруудан, жаман иштерден тыйылуудан. Мына ошол бул дүйнөнүн көптүгү мына ушул нерселерден азгырат дейт. Мына ушу силер азгырылып отуруп, хатта зуртумул мақабир, силер кабырларды зиярат кылып каласыңар дейт. Мына аяттын башы мына ушундай башталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Алхакумут такасур деген маани көптүк, мындай сыймыктануу, малым көп, бийлигим бар, акчам көп деп мактануу, бул силерди чындыгында Аллахка ибадат кылуудан алыстатат. Хатта зуртумул мақабир дегени пайгамбар айтат: хатта ятиякул маут, өлүм келгенге чейин ушинтип мактана бергениң, ибадат кылбай калып, анан сен сооптон кур каласың дейт. Ошондон пайгамбарыбыз бир хадисте келет. Бул хадисте Анас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Лау кана либни адама вадияни мин малин".
пайгамбарыбыз айтат, эгер адам баласында эки өрөөн байлыгы болсо дагы дейт. Эми өрөөн барыбызга маалым. Эки тоонун ортосун өрөөн дейбиз. Өтө аябай эбегейсиз чоң болот. Ошол пайгамбарыбыз айтат, эки өрөөн байлыгы, мүлкү болсо дагы дейт. Лаптага вадиян салисан. 3 өрөөн байлыгым болсо деп айтат экен дейт адам. Вала ямлау джауфа ибни адама илля тураб. Бирок акырында баары бир адамдын ичине топурак толот дейт. Ва ятубуллаху аля ман таб. Ким тооба кылган болсо, чыныгы тооба кылган болсо, Алла Таала анын тообасын кабыл кылат дейт. Ошондуктан биз бул дүйнөдө Аллахым мал мүктү берген болсун, ден соолук берген болсун, бала чакабыз көп болсун. Бирок мына ошолордун баары Алла Таалага ибадат кылгандан бизди убактыбызды албаш керек. Биринчи ибадатыбыз Алла үчүн болуш керек. Анан дүйнөбүз үчүн аракет кыла берели. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: Ибни Адам, лейса лака мин малин илля ма акалта фа афнайт. Бул дүйнөдө чындыгында мал мүлкүңдөн жеп жок кылдың. Ау лабиста фа аблайт, кийген кийимиң дагы чирип бүттү. Ау тасаддакта фа амдайт, же мына кайрымдуулук, жакшы ишти кылып, мына ошонун сообу кыяматта калды дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: Бадиру бил амали саб'ан. Хал тантазируна илля фақран мансия. Силер бул дүйнөдө шашылгыла көптөгөн жакшы иштерди аткарганды дейт пайгамбарыбыз. Же болбосо бир кембагалдыкты күтүп отурасыңарбы? Же чектен чыгара турган байлыкты күтүп отурасыңарбы? Же амал кылдыра албаган, амалды тосуп кое турган бир орууну күтүп отурасыңарбы? Же бир ибадатка мүмкүнчүлүгү калбай калганча, улгайып калганча мына ошол убакытты күтүп отурасыңарбы? Ау маута мужахазан, же белгисиз бир өлүм келгенди күтүп отурасыңарбы? Же даджалды азгыра турган ошону күтүп отурасыңарбы? Ау саа, же кыяматты күтүп отурасыңарбы? Эч нерсе кылбастан. Фассаату адха ва амар. Кыяматтын бул иши аябай катуу. Эсеби аябай катуу. Мына ошондуктан бул дүйнөбүздө текке кетирбестен көптөгөн амалдарды кылып калууга аракет кылалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. Убакыт курсумал эфир убактыбызды аяктап калды. Өзүңүздөр күбө болгондой эле Такасур сүрөсүнүн 4-аятынан токтолдук. Буюрса кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жыйынтыктамакчыбыз. Адам баласы негизинен башына кыйынчылык иш түшкөндө гана Аллахты эстеп калат. Ал эми сүйүнүчтүү бактылуу күндөрдө унутуп калышы мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер, кандай гана акыбалда, кандай гана жагдайда болбойлу биз Аллахты ар дайым эстеп, ар дайым жүрөгүбүздө экендигин билип жүрүшүбүз керек. Куранды үйрөнгүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان